жаңылбагыла, кыздар алданбагыла. Уулдардын дагы, кыздардын дагы бүгүн көрөнгөсүндө жеңил ойлуулук өтө көп. Жашоомду, махабатымды, сүйүүмдү бир эле кыз буракка арнап салдым. Ошон менен бул жашоодо жалгыз калдым. Сен эмес, мен кыз бурак тандайм деп койгомду. Сүйүп ишенесизби? Бейби бокстарды срочно ачыш керек тездик менен. Салафанга оролуп, оозуна туалетный бумага тыгылып, өлүп калсын деп ташталбайт да. Бир 1000 орунду же 2000 орунду филармония түшүп калса, мен ушу армансыз бул жашоодон өтөр элем да. 1 жыл толугу менен ыйладык. Эмне үчүн өзүңүздүн жеке жашооңузду курган жоксузбу? Кайсы душманы жок адам бар эле. Эми 70 жылдыгымды берип атам Акаевдин колунан, анан мен эмгек сиңирген артист дегенди алдым да. Сайкалга бала болуп калды, мага небере болуп калды. 14 февралдын жемиштери ушулар деп. Менин кыздарымдын арасында да болгон, балдардын бал сөзүнө ишенбегиле. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына саламдарды жолдойбуз. Күркүрөгөн күз айы өзгөчө бир жакшылыктарга бай болуп жаткан учурубуз. Бүгүн дагы өзгөчө бир 70 жылдык юбилейди белгилөө алдында турган жалпыбызга белгилүү Кыргыз Республикасынын эл артисти, Даңк орденинин ээси жана дагы легендарлуу Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү, композитор, оончу Гүлшайыр Садбакасова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кайрадан көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат, мен да кубанычтамын. Баарыңарды көрүп, мына бир топ жылдан кийин аябай силерди көрүп, сүйүнүп, кубанып турамын. Дал ошондой эле жеке сиздин 70 жаштагы юбилейлик концертиңизди берет деп айтсак дагы, бирок сиз дайымкыдай эле жап-жап. Мунун сырын сурагандан тажабайм жеке. Келиңиз, азыркы учурда эмнелер менен алек болуп жатасыз? Концерт кандай деңгээлде өтөт? Кимдер келет? Ошол боюнча бүгүн башталат. Эми дегел өзү кыргыздын салтында мындай төгөрөк цифрадагы жаштарды белгилебейт да, мындай. Ошону 1 жыл кийин же 1 жыл мурда белгилейт. Азыр эми биз заманбап өлкөдө жашап аткандан кийин заманбап талаптарды аткарбасак дагы болбойт экен. Анын үстүнө менин иш-чарам мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын катарына кирип калыптыр. Мен өзүм Бишкекке келип билдим, чынын айтайын. Анан кокусунан эле ошо Кайрат Олжобаевич Иманалиев, министрдин орун басары, сүйлөшүп отурсак эле, сиз даярданып атасызбы же дейт. Анан каяка даярданам десем, ушинтип сиздин иш-чараңыз белгиленип калган, числосу да коюлуп калган дегенден анан деп угуп алып, анан ошондон баштап аракетти баштадым. Эми концерт берүү деген чоң түйшүк. Муну билгендер өтө жакшы билет. Баягы не деп коем, дайым эле айтып келем го, метри менен өлчөнбөгөн, таразага тартылбаган бир чоң эмгек бул. Аны аткарыш үчүн албетте күнү түн уктабашыбыз керек. Жогорку деңгээлде өткөрүш үчүн, анын үстүнө мен ошондой адаммын. Баягы жоопкерчиликти өтө бийик сеземин, себеби ар бир көрүүчүнүн алдында бир сонун тунук жакшы бир концерт бергим келет. Мына ошонун үстүндө азыр талбай эмгектенип жатабыз, Кудай буйруса. Ошол 3 декабрда биздин Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ушул кечинде саат 6:30да менин 70 жылдыгыма арналган концерт башталмакчы. Албетте концертти бир шаңдуу, көңүлдүү, бири-бирине окшобогон жакшы бир репертуар менен толуктап атабыз. Ал репертуарыбызды азыр айткым келбей турат. Себеби сюрприз болгону менин оюмча өтө жакшы нерсе, бирок өзгөчө, башкача бир концерт болот деп ишенирсек болот көрүүчүлөрдү. Мурдагы концерт бергениңизден бери канча жыл өттү, Гүлшайыр? 60 жылдыгымды бергенмин да. Андан бери 10 жыл өттү, мына эми 70 жылдыгымды берип атам. Анан эми өмүр деген токтобойт экен, дарыядай агып турат экен балдар. Мына ушул жашка жеткен да бар, жетпеген да бар дегендей, Кудай бардык адамды, перзенттерди, пендени жарата берет экен. Бирок ушул жаштарга, мындан кийинки жаштарга жеткендер бир тандалгандар эле калат экен да. Ошондуктан шүгүр деп жашап келебиз, балам. Ушунча жыл аралыгында баягы убакыт өткөн сайын адам бир нерседен сабак алып, өзүндөгү өзгөрүүлөр көбүрөөк болуп аткан. Мурдагы концерт менен азыркы концерттин айырмачылыктары эмнеде болот эже? Мурда Кыз Бурактын көп курамы катышкан болсо, бүгүнкү күндө 4 эле алтын курамы катышат. Себеби ошондой деп чечтик. Себеби концерттик номерларыбыз өтө көп. Анын үстүнө мен баягы оончу композитор катары элге кичине чоң бу атым бир
таанылып калгандыктан айрыкча ошол концертте менин ырларым аткарылмакчы да, бир 90%. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Менин ырларым, менин обондорум аткарылат. Анан Казакстандан, Өзбекстандан ошол менин ырларымды ырдаган, обондорумду ырдаган ырчылар чакырылмакчы. Бүгүнкү күндө эми өзүңөр билесиңер го, обондорубуз өзүбүздөн, өлкөбүздөн чыгып башка өлкөлөрдө да ырдалып атат. Меники деле ошондой болуп калды. Мына Кытай кыргыздары ырдап атат, Казакстандын мыктырчылары ырдап атат, Өзбекстандыктар ырдап атат. Ошондуктан аларды да чакырып койдум, келип биздин сахнабыздан биздин кыргыз көрүүчүлөргө дагы тартуулап кеткиле деп. Алардын келүүсү күтүлүүдө, Кудай буйруса. Андан сырткары эми чоң оркестр менен деле буйрубайт экен. Кыйын бул маселе, бирок ошо маселени да чечип бүгүнкү күндө ошо эл аспаптар оркестри, Карамолдор Озбатындагы эл аспаптар оркестри даярданып атат менин 6-7 номеримди. Өткөндө Айбек байкебиз менен маектешип калганда айтып калды эле, азыр ашар концерт көбөйүп кетти. Мен ашар концерт бергенди жаман көрөм деп. Бул боюнча оюңуз кандай? Анткени азыр 1-2 жыл ырдап эле анан концерт бергендер аябай көбөйүп кетпедиби? Эми биз демократиялуу өлкөдө жашап калбадыкпы? Ал демократиянын талаптары, мыйзамдары ошондой экен да. Ошол демократия деген агым, ушул жашоо биздин канчалаган баалуулуктарыбызды талкалап коюу коркунучунда турат да. Ошолордун бири деле ошол жанагы ашар концерт менен көп концерттерди өткөрүп аткандыгы. Мисалы үчүн жеке концерт бергенде жеке ырчыларыбыз ошол өзүнүн концертинде 3 эле жолу же 4 эле жолу чыгат дагы, калганында бүт баягы ашар концерт болуп кетип атат да. Анан ошону ашар концертте албетте ырдай алгандан кийин ырдаш керек да. Ырдай алгандан кийин аябай ырдаш керек. Бир же 2 ырчы ырдашы мүмкүн баягы көйнөгүн алмаштырганда, прическасын алмаштырганда дегендей. А так мындай өздөрү концерт берсе, бул жогорку деңгээлде болот. Анан бизге окшогон обончулар, акындар деп коебуз, жазма акындар, жана ушунга окшогон маданиятка тиешелүү адамдар биз эми сахнада ырдай албагандыктан анан биздин обондорду ырдаган ырчылардан, биздин ырларды ырдаган ырчылардан чакырабыз. Биз ошо сахнаны гүлдөтүп, сахнага көрүп беришип, ошо биздин ырларды жогорку деңгээлде аткарып берүүгө аракеттенишет, мен оюмча. Ошол биз менин обон ырларымды башкалар ырдап элге жакшы бир мадани эстетикалык ырахат тартуулайбыз деп турабыз да. Анан филармонияда өзүңөр билесиңер, жандуу. Бүгүнкү күндө неме концерттин баары жандуу өтүп атат. Ошондуктан биздин да концертибиз жандуу болот. Анан жандуу концерт деген бул фонограмма концерттен өтө айырмасы асман менен жердей. Жандуу концертте жандуу жүрөктөн чыккан ырлар, обондор жүрөктөргө барып туура эле жетет. Ошондуктан жандуу концерттен келип ырахат алып кеткен бул башкача сезим деп ойлойм. Өзүңүз баягындай чертилеби нерсе? Ошондой нерселер да бар, Кудай буйруса. Бар 2-3 номерибиз. Келген коноктор анда өкүнбөй турган болот. Өкүнбөй турган. Жакшы бир кызыктуу нерселер, эмне деп коет, моменттер бар да. Сонун. Өзүңүз айтып калдыңыз, кыз бурактан көп деле чакырган жокпуз деп, 4-5 курам деп калдыңыз. Баягы катташкандарды эле чакырып атасызбы? Жок. 4 мезгил кандай десек, алтын курам болгон да. Кыз бурактын 4 жолу пикке жеткен доору болгон. Бул биринчи состав, андан кийинки да 3 состав. Ошолардан 4-төн, 5-тен, 6-дан кыз чакырдык. Ошолор аз даярданып атышат, ырларын жазып, баарына формаларын тиктирип дегендей. Ошолорду гана чакырдык, себеби программа өтө чоң. Бул жерде мен жөнүндө болуп аткандыктан кыз бурак ошол менин жашоомдогу бир бөлүк деп эсептелинет. Ошондуктан алардын чыгышы шарт, бирок бир бөлүк бана болуп менин туулган күнүмдө булар чыгып беришет. А калган учурда ошол биздин белгилүү артисттер, ошо менин ырымды сүйүп ырдаган ырчылар, менин ырымды сүйүп ырдаган чет элдиктер ошолор өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Азыр эми өзүңүз айтып калдыңыз, дал ушул көп жылдын ичинде ар кандай концертти көрдүңүз, канча деген кызды тарбияладыңыз. Азыр концерт коюу бир аз оңоюраак болуп калдыбы же алгачкы концерт койгон учурларыңыз? Жок, азыр өтө кыйын да.
Тескерисинче кыйын. Тескерисинче кыйын илгери биринчиден бардык концертке тиешелүү жасала турган иштердин баары арзан болчу. Экинчиден баары ал кезде чын жүрөгүнөн берилип, ушул кыз баракты сүйгөн командалар өтө көп болчу. Алар жакындан жардамды кенен чонон берчү. Бүгүнкү күндө баягы базар экономикасы деп койсок болот да. Базар экономикасынын мыйзамдары ар бир адамдын жүрөгүнө орноп, акча биринчи орунга чыгып, адамгерчилик, улуулук, кичүүлүк сыйларыбыз, нарк населдерибиз экинчи планга түшүп кеткендей сезилди мага ушул концертке даярданган мезгилимде. Андан кийин албетте баалар тамак ашка көтөрүлбөй эле, бул маданият чөйрөсүндө дагы бардык ушу концертке тиешелүү тармактарда дагы өтө кымбаттаптыр. Анда мейли болот, колдон келишинче кылабыз деп чуркап ошонун баарын жасап атабыз. Бир эле афишабыз мындан мурда былтыр эле 14 миңге чыккан болсо, быйыл 36 миңге чыгып калыптыр да. 1000 афиша. Ошондуктан бирок ошого 1000 мертебе шүгүр, ошо күндөргө да жеткиргенине шүгүр. Анан эми эли журтубуз мен ойлойм келип колдоп кубаттап кошто берет. Себеби эми ошончо жыл эмгегибиз элибизге сиңди, журтубузга сиңди, кадырыбыз, баркыбыз бар дегендей. Анан 50 жыл маданият тармагында кызмат кылыш бул оңой эмес. Оңой эмес. Мына 50 жылга жакындап калды. Менин 48 жыл, 47 жыл болуп калды. Ошончо жыл мен бүткүл өмүрүмдү маданиятты өнүктүрүүгө жумшадым. Кыз барактагы дал ошондой эмгек кылышты. Ошондуктан мен ойлойм, бизди кадырлаган, бизди сыйлаган, бизди угуп чоңойгон, биздин ырлар менен, биздин музыкалар менен табышып, үй бүлө куруп, бала чакалуу болгон миңдеген биздин жарандар бар. Мен ойлойм, ошолор келип колдоп, коштоп, кубаттап концертти мыкты деңгээлде өткөрүшү берет деп. Негизи эле тыйындын эки жагы болот эмеспи? Анан дагы дал ушул 50 жылдын ичинде бардык эле жакшы боло бербесе керек. Ага мисал катары жакынкы болгон окуяны дагы айткым келип турат. Бул нерселерден чарчаган жоксузбу? Жок, мен чарчабайм. Мен өзүм ошондой. Бир-эки күн эме болом. Мындай, ушундай болот ат депчи, өзүмчө аябай мындай маанайым чөгүп, наразы болуп, эмнеге ушунча экен, билип билбей эмнеге сүйлөшөт. Билбейт да мен кандай иштегенимди, кандай кызмат кылганымды, жоктон бар кылганымды билбейт да. Эч ким мына эле отуруп алып, диванда жатып алып, сагыздан чайнап коюп, анан эле оюна келгенде жазгандарды көрбөдүмбү. Анан мен айттым, эми ошолорго тең элемби? Эч нерсе эмес. Бул күндөрдө өтүп кетет деп туруп, Кудайдын бул да сыноосу деп туруп, күлүп жайнап мындай нерселерди өткөрүп коюп атам. Анан албетте баягы элдин арасында кандайдыр пикирлер болуп жаралып калышы мүмкүн. Мындай мурда да болуп келген. Мурда эми телефон аз эле да, мындай соц тармак жок эле да. Ошондуктан баягы точечный удар менен баарын басып койчубуз да. Азыр эми точка удар жок, түп эле баары жайылып эле анан тиги фейктер деген болот экен, өзүң көрүп, анан троллор деген болот экен. Аларда үйрөнбөдүмбү? Ошолордун баары анан кийин жайнап эле анан душмандар деген бар да, эми душмандарың деле бар да. Кайсы душманы жок адам бар эле. Жакшыңды көрө албаган, туурабы? Баскан турганыңды көрө албаган адамдар бар. Аларга майдай жагат андай нерсечи. Анан эч көңүл бурбай жакшынакай кылып өткөрбөйм. Анан эми эмгегим жаркылдап турса, эл алдында көрүнүп турса, мен илгертеден бир жаман жолго баспасам, же бир кыздарыма жаман нерсени жармаштырбасам, анан мындай эле болбогон эле нерсени эми филармония жөнүндө болду да аслында. Филармонияны дөңгөрөтүп, өнүктүрүп, өстүрүп койсом, 3000 айлык менен иштеген артисттерим 2000-жылы жапырт иштен чыгып кеткенде, мен жалдырап эшиктин оозунан тосуп, канчасыны жумушка алып калгам да кайра. Чыдап берип турчу, чыдап турчу деп. Мына ошол күндөр мен филармонияга директор болуп келгенимде бир да Кыргызстан тааныган мыкты өнөрпоздорубуздан эч ким жок экен. Алар ар жерде жүрөт экен да. Мен ошолорду чогулталы, мына элге, журтка, барыкча өсүп келе жаткан жаштарга үлгү болсун. Алардын ар бир сөзү институт, академия,
академиядан сабак берген илимпоздордун деңгээлиндеги обончуларыбыз, ырчыларыбыз, өнөр адамдарыбыз деп баарын алып келип, жалдырап чакырып келип, айлыгы аз бирок ушул жерге кирип чыгып берип туруңуздар деп ушундай сонун бир деңгээлге алып чыктык. Муну элдин баары жакшы билет. Анан мен келгенде филармонияда 350 000 сомдук эле материалдык техникалык база бар экен да. Ал да эскирген, үлбүрөгөн. Ана аппаратура жок. Баягы тойлордо гыз деген аппараттар чыкчу го. Дал ошондой аппаратурасы кичикей чакан аппаратурасы бар экен. А бүгүнкү күндө мен аны 20 миллион сомдук техникалык базага айландырдым. Аппаратуранын өзү 40 киловатт аппаратура бар бүгүнкү күндө филармонияда. Лейт экранга чейин алып койдум. Лейт экрандарга чейин. Галаушка деп коет го, жана жарык берген, жарык берүүчү жабдууларга чейин баарын алып. Бирок аны койбой турдум мен, себеби ал филармониябыз бүгүнкү күндө азыр күндө деле кинотеатр бойдон калган да. Кинотеатр деген сахнасы кичкей, зритель көрүүчү залы да кичкей. Бул жагы 400, бул жагы 350 адам баткан зал. Ал жерде чынын айтканда өтө көп иш-чаралар өтпөйт. Элдин баары филармонияга кетишет, немеге драм театрга. Анан калгандары Өзбек Бабыр театрына кетишет. Ал жакта чоң да. Анан бизге өтө эле келбейт. Кээде анан анча-мынча келип калышы мүмкүн, баягы катышуучу, концерт берүүчүлөр. А мындай алганда тагыр баягы филармония деген шартка такыр жооп бербейт. Анан ошону күтүп реконструкциялоо үчүн канча каттарды жаздык. Мына былтыркы күнгө чейин, мына быйылга чейин 1 сом акча бөлүнгөн эмес да. Филармонияны өнүктүрүү үчүн 1 сом акча бөлүнгөн эмес. Аны бүткүл Кыргызстан билет. Бүткүл Кыргызстандагы маданият мекеме ишканалары дал ошол мен кандай жашаган болсок биз дал ошондой жашашкан да. Анан аны билбей туруп эле желектерин көтөрүп албадыбы мындай кылышып. Ошондуктан албетте мен мына быйыл дагы немеге кирбей калыптыр, ошол реконструкцияга да кирбей калыптыр, ремонтко да кирбей калыптыр. Же болсом кайрадан филармония салуу керек деген жакшы бир ой тилектерибиз да ишке ашпай калыптыр. Мен аябай жаман болдум. Себеби бүгүнкү күндө түштүк жергеси 2 миллион 380 000 калк жашаган жерде. Анан ушундай чоң облус болсок, анан ошол баягы түштүк регион болсо, түштүк резиденциясы болсо президентибиздин. Анан ошол жерде толук кандуу иштей турган дөңгөрөгөн филармониянын жоктугу өтө уят иш. Өтө уят иш. Мен ойлоймун, азыркы мына канчалаган оңдоо түзөтүүлөр болуп атат президентибиз аракети менен. Ушул келечектеги жакшы бир самалыктарга кошулуп калып, ушул ошко бир филармония түшүп калат го деген таттуу кыялда жашайбыз. Канча жашка киргенибизде бул жасыл тилектер орундалат. Бирок Садыр Нуркожоевичтин ушундай решительный деп коет го, чечкиндүү жагы бар. Эмки жылы чечип койсо бир сонун, бир 1000 орундуу же 2000 орундуу филармония түшүп калса, мен ушу армансыз бул жашоодон өтөр элем да. Анан ушу сиз чыгармачылык кыз бурактын дагы да болсо көп кыздарын тарбиялап жүрүп, анан сурагандан кээде ой алып кетем, бирок ушул жерде эмне үчүн өзүңүздүн жеке жашооңузду курган жоксузбу? Сайкал эженин атасынан кийин дагычы? Эми биринчиден ал кезде жаш болгонбуз да. Биз деле силердей жаш болгонбуз да. Бара-бара калыптанып, бара-бара толукталып, акыл эсиң деле акырындык менен баягы толукталып, көп нерсени түшүнүп, ак карага баамың жетип, жаман жакшыны толук түшүнүп калган мезгилде анан жүрө берсе болмок турбайбы, эмнеге эле ушинтим экен деген мезгилдер болду. Аны моюнга алыш керек. А баягы кызуу кандуу мезгилибизде тим эле көкөлөп турган мезгилибиз болду да. Кыз бурак болуп, анан баары эле кыз бурак десе эле соо эле, анан биз деле ой деп эле көйкөлгөн мезгилде анан баягы казан аяк кагышат, эрди катын урушат дегендей, бизде деле ошондой болуп турганда. Анан ошондой мезгилде анан шарт этип мен да айтып бергенмин, мен сенсиз эле кыз бурак тандайм деп. Сен эмес, мен кыз бурак тандайм деп койгом да. Анан Абдырасул дагы үн чыкпай кийимин алды дагы чыгып кетип калды. Мына ошентип бир ооз баягы экөөбүздүн кызуу кандуу
айтышуыбыздан кейін ушундай болуп чечилип калды. Кийин албетте келбеди десем болбойт. Тууган уруктар бизде ошто тууган урук жеңеси, агасы болуп келе беришет. Келсе деле мен да көгөрүп эле эмнеге ушинтип кетип калат, берин биз сөзмө деп мен да көгөрүп туруп ошентип отуруп эле турмушубуз бузулуп кетпеди. Анан ага деле өкүнбөймүн. Мүмкүн эгер ал ким Абдрасул экөөбүз жашап калган, ал кыз бракка каршы болчу да. Ай ушу музыкаңды жыйыштырчы, ушу музыкаңды жыйыштырчы эле дей берчү да. Ай мен мусуз жашай албайм Абдрасул. Ай ошону сен макул музыкаңга деп мени албадың беле. Десем деле кийин эми баягы билесиң да эми жигиттер эми кап кетпесин. Алып алганча башка жүзү, анан алып алгандан кийин башка жүзү чыгып келет го. Дал ошондой болуп, анан Абдрасулдун башка жүзү чыгып калып, анан ошентип турмушубузда кичине болсо жакшы эле жашадык, бирок ошо менин музыка менен жүргөнүм, анан эми ал менен жүргөндөн кийин бир күн эрте келесиң, бир күн кеч келесиң, бир күн тамагы бышып калат, бир күн тамагы бышпай калат. Ошентип отуруп эле экөөбүз мушташ деле болгон жок, тиштеш деле болгон жок. Ошо бирибиздин сөзүбүзгө бирибиз кыйынсынып атып эле экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Ажырашкан жокпуз, ажырашканыбыз 2005-жылы ЗАГСыбыз кесилди. Ага чейин ЗАГСыбыз жашай берди, никебиз деле жашай берди. Анан ал өзүнчө турмуш куруп алыптыр, Россияга барып, ушундай нерселер болду. Анан эми жүрөт, жок, көз өтүп кетти деп уктум. Канчалык чын эмес билбейм мен точно. Бирок ошо көз өтүп кеткен деп укканмын эми. Кыз брак тандадым да, анан мен бүт өмүрүмдү, жашоомду, махабатымды, сүйүүмдү бир эле кыз бракка арнап салдым. Ошон менен бул жашоодо жалгыз калдым. Бирок жалгыздыгымды кыздарым билдирген жок. Душмандар чыга калып, тигиндей кылып койсо, мындай кылып койсо, мен ушулардын көзүнө көрүнүшүм керек деп көгөрүп атып эле ушу мезгилге жашап жетип калдык алтыным. Көрсө эмгектене бериптирбиз, бир эмгегибизге мен заслужение алат дегенди билген эмесмин да. Мен бирөөлөрдөн укканмын, сен эмгек сиңирген артист дегенди алдың десе, ал эмне деп сурагамын да. Ишенесиңби, ушундай баяу экенмин да. Ал эмне десем, көп жыл ушундай үзүрлүү иштегенден кийин ошол үзүрлүү эмегине мамлекет наам берет деп түшүндүрбөдү мага. Анда эмне кылыш керек деп коем мен. Билбейм да. Себеби мен мамлекеттик кызматта ал кезде иштеген эмесмин да. Мен эркин эле биз профсоюзга караган шелк комбинат деп коет элек, жибек комбинатына караган ансамбль элек да. Такыр билбейт экенбиз, анан ошентип отуруп анан бир Акаев келип калды. Акаев келгенде бир чоң иш чара болду. Чоң 3 этаж боз үйдүн ичинде. Ошол жерде анан кыз брак менен биз анан выступать этип калдык да. Аялы бар, анан госсекретары бар, бир 8 эл адам министрлер менен отуруп, төрөдө чай ичип отурушту. Анан кыз брак аябай сонун концерт бердик да. Аябай мыкты деңгээлде. Даярдап атпаймынбы, президент келип атат десечи. Анан аябай кубанып кетип, анан Акаев өзү келип биз менен тансага түшүп, кыздары бийлеп ырдап атса, өзү кошо бийлеп ал жердечи. Сонун бир маанайда кетишкен. Анан эле кийин документтериңизди даярдаңыз, бериңиз деп эле бир Министерство культурадан адамдар чыгышты, ошентип отуруп. Анан ошо заслуганы 96-жылы Акаевдин колунан анан мен эмгек сиңирген артист дегенди алдым да. Өзүңүз айтып калдыңыз, жалгыздыгымды кыздарым билгизген жок деп. Алардын ичинде Сайкал эжекебиз бар. Анан азыркы тапта кичинекей балам деп баардыгыбызга тааныштырып жаткан небереңиз дагы. Ооба, Кудай дагы да болсо баягы жашоо улантып жатса керек. Жашоо уланат экен. Мен уулумдан ажыраган мезгилде мындай сөз менен айтып бергис оор тагдыр. Мен 1-чи этажда, кызым 2-чи этажда, биз өктөп эле ыйлап калганбыз. Чынын айтайын, бир жыл толугу менен ыйладык. Анан ошо мезгилде ушул перзент пайда болуп калды. Карап тургула деген эле бизде алардын сунуш болгон, карап көз салып бергилейм, ушундай болуп, балдар ушундай 2 жолго түшүп кетти десе, биз карап берүүчү эле болуп атканбыз ал кездечи. Анан эле бара-бара мээримибиз түшүп, ушундай болуп калат го, эле мээримиң түшүп, жакшы көрүп, анан эмерип кучагыбызга, анан жыттаган сайын баягы балам эске түшүп,
негедир ушу балага тез берилип кеттик да. Анан алаксый баштадык. Баягы кайгы, муң, азап тозоктун баары кичине артка сүрүлүп, анан бул жашообузга эле кирип келди да, бир жарк этип элечи. Бул бала. Анан тагдыр экен, насип экен, анан ушул бизге Сайкалга бала болуп калды, мага небере болуп калды. Бардыгы мыйзам чегинде, бүт баарын мен өзүм мыйзамды сыйлаган, мыйзамдан сыртта жүрбөгөн, мыйзамды ар убакта мыйзамдын айткан ченемдеринен чыкпаган адаммын. Ошондуктан бүт мыйзам чегинде баары жасалып, анан ушул президентибиз бүгүнкү күндө биздин үйдүн жарыгы болуп, Сайкал көз талашабыз. Мен алып кетем дейт, мен алып кетем дейт. Анан кимибизге барасың десе, бул да кыйын да балдар азыр. Тиги Сайкалды да разы кылат, мени да разы кылат. Ошентип ортобузда сонун болуп, чырактай болуп, өчкөн үмүттөрүбүздүн баарын жандырып, жүрөктөгү кара тактарыбыздын, кайгы, муң, азап тозокторубуздун баарын ары сүрүп, бүгүнкү күндө баары Сайкал экөөбүздүн көңүлүбүздү жаркытып турган мезгили. Кудайга шүгүр дейли, бул да Кудайдын буйругу деп ойлойм. Мына ушундай мезгилде бизди ушундай бир кубанычка бөлөдү. Аллахка чексиз шүгүрлөр деп айтам. Анан негизи эле өзүңүз көргөндөй эле азыркы тапта да ушул балага байланыштуу коомчулукта ушундай жүрөгүң ооруткан окуялар болуп атат. Кечээ өзүңүз көрдүңүз, кичинекей наристелерди сырттан таап атат. Булардан баардыгы эмнеден деп ойлойсуз же баягы кыздарды көп айтат. Жеңил ойлоо болуп алданып каласыңар дейт. Бирөө болсо бул нерсеге мырзалар да күнөөлүү, мырзалар да кандайдыр бир жоопко тартыш керек дейт. Эми сизди оюңузду сурагым келип турат дегиле, бул нерсеге кандай көз караштасыз? Эми бул өтө трагедиялуу окуя, өтө жагымсыз, анан өтө кайгылуу окуялардын бири десек болот. Себеби бүгүн жазып турган мына кайсы дейт 14 февралдын жемиштери ушулар деп. Ноябрда. Бирок эсептегенде 9 ай болуп калат. 9 ай болуп калып атпайбы? Ошо эң башкысы ошо 14 февраль жок кылыш керек да. Биздин жашообузга, биздин менталитетибизге, биздин диний тутумдарыбызга туура келбеген нерсени жок кылып койсок болот да. Колубуздан келет, эркибиз жетет. Бүгүнкү күндө жакшыны жакшыдай чыгарып, жамандын баарын ар жакка ыргыта турган мезгил келип жетти. Себеби бул майрамды туура түшүнгөндөр бар, туура эмес түшүнгөндөр бар. Деги эле ал майрам өзү 14 февраль, Ден Валентин деп коет да. Бул өзү антихристтердин эмес деп коет, баягы майрамы. Бул баягы жосунсуз жорук, зынаны бийик алып чыккан бул жаман майрамдардын бири. Ошондуктан муну туура эмес түшүнгөндөр сүйүү күнү десе жаш бар, карачы бар 19 жаштагы кыз экен. 20 жаштагы кыз экен, 18 жаштагы кыз экен. Алар эмнени билет аны? Ошондой турбайбы, ушундай болуш керек деди да бирөөсү. Ушунча керек экен деп ойлоду да. Ата энелердин бүгүнкү күндөгү тарбиясы дагы тайкы болуп атат. Бизди апаларыбыз аябай катуу тарбиялаган. Лично мени дагы, балам, кызга 40 жерден тыюу деп тыюулардын баарына эсептеп өтчү да. Муну болбойт, муну болот, муну болбойт, муна деп отурчу. Аны бир эле жолу айтчу эмес да. Бир нече жолу. Окууга жөнөп атканыңда да айтчу да. Мен окууга тапшырып, жөнөп атканымда да балам, мунабы болот, мунабы болбойт деп өзүнүн насаатыны, акылыны балага айтып туруш керек. Мына ошондо кыз болот, болбойт деп түшүнүп кетиш керек үйдөн чыгып кеткенде. Азыр андай болбой калбады. Болсо да өтө аз. Бул биринчиден. Экинчиден жеңил ойлуулук, балда уулдардын дагы, кыздардын дагы бүгүн көрөнгөсүндө жеңил ойлуулук өтө көп. Азыр мына 3 ымыркай жөнүндө ызы чуу болгонубуз бир тыйын. Мектептерде эмнелер болуп атат? Эч ким билбейт. Мына ошо мектептен башталыш керек. Анан мектептен баштабасак, талим тарбия болуш керек. Мектепте азыр мынтип калбадыбы? Тарбияны ата-эне бериш керек, мектеп окутуш керек. Тарыхтандай болгон эмес. Талим тарбияны ата-эне да бериш керек. Талим тарбияны мектепте бериш керек. Эмнеге алар талим тарбия бериш керек? Эмне үчүн окутуп гана тим алыш керек? Андай болгон эмес Советтер Союзунда учурунда. Ошондуктан окутуу тарбия иштерине жолго коюш керек.
жаштарга тарбия берүүчү телепередачаларды көбөйтүш керек. Бир да телепередача жок, таң калам. Же мамлекеттик телевиденияларда, же жекеменчик телевиденияларда бир алда берүүчү мындай программа жок да. Мен жеке пикирим да, мына ушундай комплекстүү талим тарбия берүүчү жана ушундай биздин баалуулуктарга, биздин нарк населебизге көлөкөсү тие турган жаман жосын жоруктарга барбаш үчүн бүгүнкү күндө жалпы коомчулук менен бирге мамлекетибиз дагы иш чара алып барыш керек. Акчаны ошол жаатка көзүнө карабай туруп бөлүш керек. Мына бүгүнкү күндө концертке чыгып атышат, тияк бияка барып атышат. Эл менен концерттин байланышы жок болуп атпайбы? Концертке акча бөлдү мамлекет, бирок концерттик программалардын таалим тарбия берүүчү бир дагы концерттик программада жакшы бир номерлер жок да. Чыккандан баштап сүйөм дейт. Бүткүчө сүйөм менен аягында сүйөм деп кирип кетишет. Мына мен өзүм канча концертке катышып көрүп койдум мындай эле барыпчы. Бул болбойт. Советтер Союзу мезгилиндегидей идеология керек. Патриоттук темада, граждандык темада, ата эне темасы, өзбекче, кыргызча ырлар дейтчү илгери бизде. Мына ушундай адамдын жүрөгүнө жете турган, адамды кичине мындай өзү басып бараткан жолдон кичине алаксыта турган темалар керек да. Ошондуктан мен жеке пикирим бул. Мүмкүн элдин, коомдун пикири деле ушундайдыр. Бул азыр мындай билинип калган эле болуп атпайбы? Бизде ар күнү дебейин бир айда жок дегенде 4-5 бала ошентип ташталат, ошентип табышат. Бүгүнкү күндө бейби бокс деген бизде жок Кыргызстанда. Бейби бокс дегендерди ачат, чет өлкөдө толтура. Чет өлкөдө баягы жетимканаларда, кризисный центрлерде, борборлордо ушундай балдарды тарбиялоочу мектептерде, тияк бияктарда, окуу жайларда бейби бокс деген болот. Ошол жерге төрөгөн адам, эми ал кыздарда күнөө жок. Кыздар ата энеси өлтүрүп коет биринчиден. Ой, намыс өлтүрдүк деген бар да бизде. Бу кантип элдин бетин карайм? Андан көрө өлө албайсыңбы? Жосуң ошактан жок кылып кел дейт да. Көрдүңбү? Баягы куру намыс үчүн бала өлүп калса да мейли да, ушундай ата энелер азыр пайда болуп калды да. Анан тиги кантип анан кийин мен дейм, тиги окуялардан кийин тиги бала албайт да, ал естественно. Сүйүү окуяларынан туташтырып койсок да, мисалы үчүн туш келтирсек, албайт, ал бир кызды алып, анан аны боолуп, анан барып той кылып анан алат да. Бул жеңил ойлуулук менен болуп кеткен окуя болгон. Анан бул кыздарды да мен катуу күнөөлөй албайм. Булар дагы эси жоктугунан, акыл эсинин баягы тайкылыгынан ушундай жолго барып калышты. Балдарга дагы азыркы күндө мына жаңы неме көтөрүп чыгып атышат депутаттар. Ошол аталарын да күнөөлөп, аталарына да жаза бериш керек. Ошондо справедливо болот да, мындай акыйкат болот. Себеби эки тарап тең болуп атпайбы? Күнөөлүүлөр. Уже эки тарап тең тартыш керек, жазасын алыш керек. А балдарда, наристелерде эч кандай айып жок. Төрөлүп калды кыргыздын бир гражданине. Өсүп өнүп ошолордон бир укмуш азаматтар чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан балдар өсүш керек, өнүш керек, өлбөш керек. Ошондуктан бейби бокстарды срочно ачыш керек тездик менен. Адрестерин дайым Инстаграмга, Фейсбукка жүктөп туруш керек. Ушул жерде деп. Ошондо балдар жанагындай салафанга оролуп, оозуна туалетный бумага тыгылып, өлүп калсын деп ташталбайт да. Тиги айласы кеткен кыз ал барып ошол жерге киргизип коет. Ал жерде бир дежур отурат, баланы алып кетет. Өкмөт багат. Анан эже өзүңүз эми ушунча кыз тарбияладыңыз, аябай көп. Анан негизи эле жашоосунан адашып калган, алданып калган кыздарды өзүңүз менен көрсөңүз керек эже. Тарбия берүүдө көбүнчө эмнелерине көңүл бөлчү элеңиз? Жаштык, ушундай эле жаштык мезгилдер ошол мезгилдеги кыздардын деле башынан өткөн. Баарын эмес, конечно. Мындай бирден, экиден кездешкен учурлар болгон. Мен аларга өзүмдүн туура тарбиямды берип, жигиттерди чакырып, алар менен аңгемелешип өткөрүп, анан аягында тойго барып тойлоп жатып калчубуз. Анан ошондой да, мына азыр деле ошол жок деп атпаймынбы мен силерге. Мына ушундай бир сонун бир балдарга, кыздарга тарбия бере турган бир мектеп десекпи, кандай уюм десекпи, бизнеси жетишпейт да.
Ошо жаш бала менен кызды ошо жанагындай окуя болуп калганда туура сүйлөшүп, туура багыт берсеңчи, жок дешпейт экөө тең элечи. Үйлөнүп, баш кошушуп, менин кыздарымдын арасында да болгон. Мага келгенге чейин ошондой окуяларга кабылгандар болгон. Менде жүргөндөй эме, бирок көп эмес, бир единично, бир экөө ошондой болгон. Ошолорду дагы менин анда күчтүү мезгилдерим укпаса милицияга барып 2 күн отургузуп коет элем. Анан эле үйлөнүп эле, жайланып эле, үй байлап бала чакалуу болуп элем. Азыр мен таанышпайт. Эч жаштарга айтарым, эч жаңылбагыла, кыздар алданбагыла, балдардын бал сөзүнө ишенбегиле. Анан жүр десе эле бара бербеш керек да. Жүр вечерге кеттик десе эле ээрчип алышат да кыздарчы. Жанына дагы патмасы чыгып аткан болсо зуурасын ээрчитип алат. Анан тиякта арген менен мерген турат күтүп. Анан ошентип ал жерге барганда жөнөкөй бир отуруш болбойт, сөзсүз ичимдиктер ичилет. Ичимдик ичилген жерде контроль, көзөмөл жоголот балдар. Ичимдик ичилген жерде ар кандай тескери ойлор пайда болот, себеби ичимдик деген бул шайтан. Шайтан бар жерде сөзсүз жаман ойлор, жаман максаттар, жаман тилектер ойгонот. Мына ошонун натыйжасында биздин кыздар менен балдардын ортосунда жанагыдай таштанга ташталган балдар пайда болуп атат. Ошондуктан эч убакта кыздар балдар менен жаңы эле таанышкан эле балдар менен басып кетпеш керек. Сонун ушул жерден бир сурайын чечем. Сиз деле жаш болгонсуз, сиздин деле башыңыздан өткөн. Азыр деле баардык нерсе келип эле баягы жакшы көрүп калуу, сүйүп калуу болуп атпайбы? Деги эле сүйүп ишенесизби? Сүйүү бар. Таза сүйүүлөр бар. Татынакай болуп үйлөнүп атышпайбы? Азыр Instagram менен эле таанышып эле, менин өзүмдүн деле бир туугандарымдын балдары үйлөнүп, жайланып эле очор бачар болуп атышат. Жанагындай эле жаман жолго барбай, бириге бири сүйлөшкөндө эле дал келип калат өзүчө. Нике кайып кошулуп калса, сүйлөшүп, 1-2 күн жолугушканда эле бири менен бири тил табышып калат да. Мына ошондой учурда сөзсүз кол кармашып даңгыр жолго аттаныш керек. Анан албетте бул байлыгы бар бекен, анан машинасы бар бекен, анан тигинчиси бар бекен дегенде экинчи планга коюш керек. Себеби сүйүү бул эң ыйык нерсе. Сүйүүнүн артынан канча бактылуу үй бүлөлөр, бактылуу бала чака бүгүнкү күндө Кыргызстанды өнүктүрүп, урпактарыбызды узартып, канчалаган жакшы үлгүлүү үй бүлөлөрдү билем, өрнөктүү үй бүлөлөрдү билем. Сүйүүнүн артынан аялы өлүп калса, каза болуп калса, артынан мен кетишим керек деп отуруп, мына жакында бир окуяны билейин. 2 айда артынан күйөөсү каза болду. Таң калдык. Жок, мен кетишим керек деп эле тамак ичпей, мүңкүрөп эле башын мыжыгып отуруп, 2 айда күйөөсү кетти да. Мен ошондо таң калдык. Ушундай сүйүүлөр бар экен. Каарыганда, картайганга чейин ээрчи барган сүйүүлөр бар экен да. Ошондуктан сүйүү эң ыйык, сүйүү эң баалуу. Ошо баалуу, барктуу, ширин сүйүүлөр менен турмуш курган бул бакыттын бир чоң жетишкен туу чокусу деп ойлойм да. Сонун эжеке. Негизи эле Гүлшара эже менен сүйлөшө эле отура бергим келет. Ошончалык билбейм, эмнегедир көптөгөн сабак алабыз. Өзүңүз баягы мугалим болуп дагы көптөгөн кызды тарбиялаганга биздин көрүүчүлөргө дагы ушунчалык сонун бир сабак болду окшойт. Гүлшара эже, алтында убактыңызды бөлүп келип бериңизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Дагы да болсо биздин буюрса 80 жылдык, 90 жылдыгыбызда дагы ушундай жакшы маанайда маектешүү буюрса эле. Кудай буюрса эми бар мына эми чакырганыңа чоң рахмат Таңнура. Эми ушул эжем менен бир баарлашайын деп чакырган экенсиң. Рахмат. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Мына тартып аткан жаш жигиттер дагы бактылуу, таалайлуу болушун. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугума кааларым, асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ар бирибиздин кампабыз данга толуп, корообуз малга толуп, жүрөгүбүз шаңга толуп, жакшы өмүрдө жашаганды Аллахым насип этсин. Ошол 3 декабрда мен сиздерди Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы филармониядан күтөм. Барыңыздар, келиңиздер, кучак жайып, учурашып, ырдашып, сырдашып, концерттен бир жакшы маанайда коштошуп,
Андан аркы өмірімізді ширин татты улантқанды Құдай Таалам насip етсін. Барыңыздарды мен сүйемін, күйөрмандарымды көкірегімді ардайым сақтап, көкірегімді ардақтап, заттап келемін. Келіп 3 декабрда концертке келіп, көңілді ес алып, жан дүниеңізді сергітіп кетіңіз. Бізге дағы бар болыңыз, жеке бұйырса, біз дағы барып жақшы бір сюжеттерді, репортаждарды тірінге әрекет қалыз. Сәлеме, біздің дөріні көрсеңіз, сегерде жүріңізге жақсы, анда гүлшәрі жеке жақшы бір қалу тілекті комментарий бөліміне жазыңыз. Бұйырса, кейінгі беруден көрішкөнше, сақ-саламатта тұрыңыздар. Сіздермен даңдыру молайлы, амандашқанша.